турмушка чыгып аткан эч кимге айтпайбыз, жашыруу нике кыйып алабыз, анан кийин айтабыз дегендердин бардыгы бул кулак илинип аткан Кытайдын кесмеси. Ага кулак салбаш керек, укпаш керек, ишенбеш керек. Башында алдап баштаган кийин алдап кете берет. Ошентип үйлөнгөндөр көбүнчө эле иши бүтүп кызыгы тарагандан кийин жанагы мурдун арчыган кагазак чимкир чимкирген сал сен ыргыта берет. Урматтуу карындаштар, кыздар, эч убакта ага ишенбегиле. Ошол үйүңөрдөн келип ата-энеңердин төркүнөн алып кетсин төрүнөн, калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт деген кеп бар. Ошондуктан ага эч убакта макул болбогула, эч убакта макул болбогула. Айтпай нике кыйып кое берели, биз бирибизди бирибиз сүйөбүз да, анан мында мени сүйбөйсүң сен деп жанагы кылып мындай бир жалость деп, мындай бир аянычтуулукка тийип аткан болсо ага маани бербегиле. Эгер ата-энең айтпай сени менен үйлөнүп, сенин колуңа бейникке кармагысы келип, анан такуу болуп көрүнүп атса, бул аферист, алдамчы, ага моюн сунбагыла. Азыр жакшылык кылбаган кийин дагы сага жакшылык кылбайт деген сөз болот. Ал арам нерсе антпегиле. Ал ошол жанагыдай тооктор ошондой эч кимден сурабай эргин менен короз менен жүрө бергендей. Силер адамсыңар, ошон үчүн үйүңөрдөн сурап алып кетсин. Мейли той кылбасын, мейли көп калың бербесе бербесин, мейли көп көйнөк алып бербесин, бирок тартиби менен болсун. Төркүндөн алып кетсин, урматтуу бир тууганым.